Кутман күнүңүздөр менен урматтуу Говори ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, эфирде Кыйын онлайн кызматта мен Гүлназ Мединова. Бүгүнкү эфирде биздин эфирди Говори ТВ мультимедиалык сайтынан жана ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышта жергиликтүү бийликтер коронавирус илдети менен кантип күрөшүп жатат, мына ошол туурасында сиздер менен кеп кылабыз. Түз байланышта Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Торо районунун Атай айыл өкмөтүнүн башчысы Бобукеев Бактөлөт Рыскулбекович жана ошондой эле Кочкор Ата шаарынын вице-мэри Жайнак Немат уулу бизде түз байланышта. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Байланыш жакшы эле болуп жатат, сиздерде? Жакшы. Абдан жакшы. Анда алгач эле мынакей Кочкор Ата шаарынын вице-мэрине суроо узаткым келип турат. Айтсаңыз, Жайнак Нематович, бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарында, Ошто жана ошондой эле Чүйдө коронавирус илдети тездик менен жайылып, абал курчуп турган кезде, анан ушул Жалал Абад Кочкор Ата шаарында абал кандай бүгүнкү күндө? Бүгүн саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Кочкор Ата шаарында абал туруктуу. Негизинен эми баарыңарга белгилүү болду, айыл өкмөт башчылары менин коллегам да отурат. Мурдагы алгоритм менен бүгүнкү күндө алгоритм өзгөрдү. 23-июнда чыккан министрдин алгоритми уже башкача баскычта болуп атат. Өзүңүздөр да билип турасыздар, мурдагыдай карантин коюп, чектөөлөр. Звук жоголуп кетти. Бизде азыр түз эфирде интернетке байланыштуу бир аз токтоолор болуп жатат. Ошентсе да биз байланыштуу улантабыз. Айта берсеңиз болот, бизде интернетке байланыштуу мүчүлүштүктөр болуп жатат учурда. Бүгүнкү күндө жаңы алгоритм менен баштадык элге түшүндүрүү иштери. Бул эми кандай элге түшүндүрүү иштери? Мурдагыдай тест, ПЦР тест алуу деген эме кичине өзгөрүп атат. Тест албастан биринчи өзүндө симптом болсо, өзүн изоляция кылып жакын адамдарынан, анан жанагы байланыш номерлерге чыгып, өзүнүн кабарын берип, учетко алуу жагы азыр жер жерлерде түшүндүрүү иштерин биз дагы баштадык. Экинчи жанагы санитардык нормаларды аткаруусу боюнча бүт объектилер, бизде жалаң ишкерлердики, коомдук тамактануучу жайлар, ошол сыяктуу нерселерге өзлөрүнүн нормаларды, эскерткичтерди бергенбиз. Ошолар боюнча иш алып барып атабыз. Эгер мыйзам бузган учурлар болсо, санэпидстанциянын кызматкерлери менен биргеликте чара көрүлүп атат. Жакшы. Бактөлөт мырза, сиз айтсаңыз, айыл жергесинде абал кандай, коронавирус илдети менен күрөшүү кандай жүрүп жатат? Угушубузча мынакей айыл жергесинде дагы пневмония оорусу менен ооругандар дагы болуп катталып жатыптыр да. Сиздерде акыбал кандай болуп атат азыр? Биздин айылыбызда Кудай буйруса тынч абалыбыз. Бул район боюнча айта кетсем, 6 катталган, 4 айыгып чыкты, бирөө каза болду, бирөө Жалал Абад областына которулуп кетти. Бизде абал азыркы убакта туруктуу. Жакшы, ал эми ошол байланышта болгон адамдар, үй карантинде болгон адамдар дагы барбы сиздерде айыл жергесинде? Айыл жергесинде үй карантинге алынгандар бар, даже бир көчөнү толугу менен жанагы каза болгон жакты толугу менен жабышты. Карантинде 14 күнгө чейин. Түшүнүктүү. Айтсаңыз, Жайнак Нематович, бүгүнкү күндө мынакей мамлекеттик кызматтарда, ошол эле Ош облусунда, Жалал Абад облусунда дагы мамлекеттик кызматтарда иштеген кызматкерлерден да илдет табылып атпайбы? Анан буга байланыштуу сиздерде дагы анализ тапшыруу жүрүп жатабы? Ооруган кызматкерлер катталган жокпу? Мына ошол туурасында айтсаңыз. Бизде мамлекеттик муниципалдык ишкерлерди бүгүнкү күндө катары элек, мына марттын башында келген бир тургундан чыккан, кийин Бишкекке барып келген. Ошол мына Кыргызстандын ичинде Бишкекке барып келгендерде мына контактный болуп чыккандар болуп атат. Бирок именно кызматкерлердин арасынан пока бүгүнкү күндө чыга элек. Обсервация вопросу бүгүнкү күндө турат. Эми ал мындай караганда президент эле бүгүн эмени айтпайдыбы? Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына жүктөлөт деп. Биз бүгүнкү күндө мына буквально бүгүн сессия болду. Обсервация маселелери. Эгер абал курчуп кетсе, биринчи шакта кайсыл имараттарды киргизебиз, экинчи шакта кайсыл имараттарды кошумча киргизебиз. Эгер жанагы
скорый машиналар жетишпесе канча машинаны даярдайбыз. Ошолор боюнча даярдык көрүлүп атат. Бүгүнкү күндө ошол ооруларга даярдалган орундар, ошол эле медиктердин жанагындай коргонуу каражаттары бүгүнкү күндө жетиштүүбү, алар жаатта кандай болуп жатат, мына ошол тууралуу да кошумчалай кетсеңиз. Медиктердин каражаттары боюнча Минздрав өзүнүн жоопкерчилигинде бул негизинен. Анан жана дезинфекция маселелерине биз дагы жардам берип жатабыз. Санэпидстанция өзүнчө, биз өзүбүзчө жеке ишкерлер дагы аларга кандай процедура менен дезинфекциялаш керек. Ар жумада понедельник дезинфекция кылып, базарларды, коомдук жайларды ошондой иш-чаралар жүрүп атат. Жакшы. Ошол эле шаарда, калаада кичинекей мына тамактануучу жайлар, алар көзөмөлгө алынып, рейд жүрүп атабы сиздер тараптан? Райондук комиссия түзүлгөн, жумасына 2 жолу чыгып, күнүмдүк контроль биздин өзүбүздө да бар. Аптекаларда баалардын өсүп кетиши боюнча бүгүнкү күндө мындай орчундуу маселе чыга элек. Башында болгон маска жетишсиз жанагы. Бүгүнкү күндө көзөмөл бар. Көзөмөл дагы күчөтүүгө туура келип атат, ачык айтканда. Түшүнүктүү. Бактыөлөт мырза, айтсаңыз, мынакей жерлерде, региондордо пандемияга карабай, ушул пандемия шартында той аш өткөргөндөр дагы болуп атат да, катталып атат. Анан сиздердин айылдарда, ушул региондордо сиздерде да катталып атабы, же болбосо мынакей коронавирус илдети башталгандан тартып ушундай окуя катталдыбы? Сиздер тараптан кандай түшүндүрүү иштери жүрүп жатат? Айыппулдар салынып атабы? Ошол туурасында айтсаңыз. Биздики айыл жергесинде андай шарттар катталган жок азыркы убакта. Биз эртең мененки саат 9-да магазиндер ачылат, кечки саат 9-дан кийин жабылат. Той аштар азырынча өткөрүлгөн жок, бирок баягы жамандыктар өтүп атат. Бирок азыраак кишилер менен өтүп атат. Мындай учурда канча сомго чейин айыппул салынат? Анан түшүндүрүү иштери кандай жүрүп атат? Эл кандай кабыл алып атат мына ушул жаатта? Бушулар боюнча салынат негизинен. Суммасын толугу менен биле албайм, канча сумма экенин. Санапит менен биргеликте ушул магазиндерди кыдырып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Эл туура эле кабыл алып атабы жергиликтүү тургундар? Жергиликтүү тургундар буга негизгиси биз баягы жаңы карантин башталганда аябай катуу кармаганбыз. Аябай жакшы коштор коюлуп турганбыз. Азыркы убакта эми элдердин да шарттарына түшүнүш керек болуп турат да. Азыркы убакта чөп убагы, башка нерселери, жумуш аябай күчөп турган кези болуп атат. Анан алдар кээ бирлеринде мындай ылайыктап эле өздөрү менен өздөрү иштерин жүргүзүп жатат. Түшүнүктүү. Жанак Нематович, айтсаңыз, мынакей айтып калдыңыз жогоруда сиз жергиликтүү бийликтерине дагы мындай чоң жоопкерчилик жүктөлдү депчи. Анан учурда сиздерге конкреттүү кандай милдеттер жүктөлдү? Эмнелердин үстүндө иш алып барып жатасыздар? Алдыда да кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт? Дезинфекциялоо иштери дагы да болсо токтотулбай жүрүп турабы? Ошол боюнча эле жалпы кырдаал боюнча кененирээк айтып өтсөңүз. Бизге жүктөлдү мына райондук штабтан айтылды, бирок негизинен Гүлназ жана түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн дегендей келип атат да. Конкретно чара көрүш боюнча, например, чектөө киргизүү боюнча андай бизге толук полномочия берилет. Карантин киргизип коюшка же бир ишканалар только жалаң жанагындай чара көрүш, штраф салыш, санэпидстанция менен биргеликте. Жана бузуулар боюнча 150-статьянын беренин негизинде только райондук санэпидстанциянын кызматкерлери менен биргеликте гана салынат экенбиз да. Экинчиден жана коомдук транспорттор боюнча. Коомдук транспорттор азыр мисалы жана бусиктерибиз да, район аралык, область аралык жүргөндөр. Аларда социальный дистанцияны кантип сактайт, мага дагы вопрос болуп атат. Эгер бусик мисалы 18 орунду болсо, анын арасында 1,5 метр кала турган болсо, ал бусик бир 6 адам ташып жүрүшкө туура келет да. Ачык айтканда. Жанагы мына мечиттерде бүт имамдар ошол жерге кызматкерлерди койгон, киргенде санитайзерлер менен, маскалар менен киргизип атат. Колдорун жуудуруп, киргенде мечиттин ичинде социальный дистанцияны кармап атат. 1 метр, 1,5 метрден. Анан бирок билесиңер да, жума намаздан чыкканда
бири-бирибизди куттуктап атабыз да, кайтып эле кучактапчы. Ошого мүсүлсүзлүктөр мындай пайда болуп калып атат, ачык айтканда. Муну эми элге түшүндүрүштөн башка кандай чара көрүш керек? Дагы макулдашабыз. Түшүнүктүү. Сиздерде айылда ошол эле борборго, ошол эле мындай региондорго маршруттар каттап атабы? Сизде Бактыөлөт мырза, сиздердин айыл жергесинде. Анан ошол жума намаз маселелери кандай болуп атат сиздерде дагы? Чогулуп атышабы, чогулган жокпу? Бизде транспортторго жана таксистерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Өздөрү постоянно эми бизде маршруттар деген каттабайт, только такси каттайт. Бизде туруктуу болгондугуна байланыштуу түшүндүрүү гана иштерин жүргүзүп атабыз. Ал эми жума намаздагы маселелер кандай болуп атат? Жума намазда имамдарга айтканбыз, негизинен отурбай эле койгула деп айтылган да негизичи. Бирок кээ бир күндөрү болуп калып атат. Киши көбүрөөк чогулуп калып болуп атат да. Баары бир эми байланышта болуп атышат да. Бири-бирине жакын турганы башка, мечиттики ичинде эле туруп кадимкидей эле намаз окулуп атат. Ал эми ошол айыл жергесинде илдеттикке ишенбеген адамдар болсо керек же андай жокпу сиздерде? Мисалы оору жок деп бет кап тагынбай, эрежени сактабай калган учурлар катталып атабы? Бизде азырынча чынын айтканда туруктуу болгондугуна байланыштуу маскаларды көчөгө чыкканда аппараттагылар тагынышат. Көп эле кишиге чынында жетише бербейбиз. Көбү азыр талаада, тоодо, айылыбызда азыраак киши бар. Көп деле жумуш катталган жок да, бизде андай жок азырынча. Жанак Нематович, мынакей мал базарлары боюнча да сурагым келип турат сиздерден. Ал жакта азыр кандай болуп атат? Жума базарлар ишин жүргүзүп атабы? Текшерүүлөр жүрүп атабы? Бизде мал базар жок Кочкартада, шаарда. Биз жанагы көчмө базар деп кийим-кечек саткандар жумада 2 жолу келип атчу. Ошону кечек райондук штаттын чечими менен ал көчмө базарларды токтоттук. Убактылуу токтоп тургула деп именно ишкерлердин өзү менен сүйлөшүп, өзүлөрүнө туура түшүндүрдүк. Башка райондордо дагы токтотушуп атат. Ошол себептен ал нерсени токтоттук. Ал жерде башка региондордон келген дагы ишкерлер бар экен. Алдын алуу максатындачы. Жакшы. Дагы бир кошумча суроолорум келип турат. Мынакей бул ошол пандемия шартында, коронавируста алдыда болуп жаткан мындай иштерди дагы, мисалы гум жардам маселеси да. Гум жардам буга чейин дагы мисалы өзгөчө абал режимде аябай гум жардамга муктаждар көп болбоду. Анан азыр иш жанданып калды, бирок ошентсе дагы элдер тарабынан сиздерге мэрияга түшүп атышабы? Мындай жардамдар барбы? Бүгүнкү күндө да жардам көрсөтүлүп атабы же карантин алынгандан кийин жардам көрсөтүлбөй калдыбы жергиликтүү жашоочуларга? Биз гуманитардык жардамды көрсөттүк. Шаардык кеңештин депутаттары 2 жолу сессия өткүзүп, 2 жолу жардам берилди. 2 ирет. Мындай караганда. Өтө жакырларга, жашоо шарты оор үй бүлөлөргө. Бүгүнкү күндө бирин-серин келет, эми жергиликтүү бюджеттен мүмкүнчүлүккө жараша эгер шарты өтө начарларга жардам берилип атат. Токтоп калган жок. Демөөрчүлөр бар мындан сырткары бизге деле кайрылышат, демөөрчү жол 1-2 тизмелерди берсеңиздер деп. Аларга бердик. Мына мамлекеттик ун берилди, аларды дагы таратып бердик назначениясы боюнча. Негизинен ошол. Түшүнүктүү. Вице-мэр катары мынакей Кочкор Ата шаарынын тургундарына дагы өзүңүз бир эскертүү берип кайрылып кетсеңиз болот. Жалпы жашоочуларга, шаар тургундарына. Жалпы жашоочуларга, жалпы шаар тургундарына мен жер-жеринде дагы чогулуш өткүзөм. Бүгүн эртең эл менен жер-жерлеринде. Бирок негизи айтып кете турган, ар ким өзүнө өзү сак болуш керек болуп атат бүгүнкү учурда. Өзүнө өзү сактап, эгер өзүңөрдө мындай күмөн пайда болсо, ден соолук ооруп, жанагы симптомдор эме боло турган болсо, алгоритмде дагы көрсөткөндөй, биринчи өзүн изоляцияга алыш керек, жакын адамдарынан алысыраак болуп, жанагы байланыш телефонуна кабарга чыксын, мэрияга чыксын бул жерде. Анан сырттан келген адамдарды эми башында действительно мына аэропорттон келген, посттон өткөндөрдүн тизмеси келип атты эле. Азыр жанагы попутный машинада келген учурлар болуп калып атат, катталбай өткөнгө окшогончу. Ошолар болсо маалымат берсе, биз учетко алмакпыз да. Жакшы.
Бактылет мырза, сиз дагы ошол эле учурда жергиликтүү тургундарга, өзүңүздүн айылдаштарыңызга дагы ошол бир эскертүү берип кетсеңиз болот кошумчалап. Биздики буюрса, азыркы убакта айттым, буюрса туруктуу, бирок биз медиктер менен биргеликте үймө үй кыдырып чыкканбыз. Кимдин баягы ден соолугу температура болгондор да үйүнө жатып алып, мындай айтпай койгондор болот да негизиненчи. Ошону баардыгын кыдырып чыгып, бир жума, 2 жумадай кыдырдык. Толугу менен биздикинде туруктуу азыркы убакта. Элдерге эскертүүлөр, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жакшы. Негизинен эл өзүн сактабаса, биз баягы айтат экенбиз, бирок кылган өздөрү экен да. Демек, ар бир адамдын өзүнөн көз каранды болот турбайбы анда бул илде, Түшүнүктүү. Анда урматтуу Говори ТV мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн кыйын онлайн программасында жергиликтүү бийликтер коронавируска карата кандай аракеттерди көрүп жатат жана ошондой эле илдет менен кантип күрөшүп жатат, мына ушул туурасында биз кеп кылдык. Бүгүнкү чыгарылышта бизде түз байланышта Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Торо районунун Атай айыл өкмөтүнүн башчысы Бактылет Рыскылбекович жана ошондой эле Кочкор Ата шаарынын вице-мэри Жайнак Неамат уулу мырза биз менен түз байланышта маек курду. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Алдыда мынакей ушул илдетте күжүрмөн ийгиликтерди каалайбыз. Оорубаңыздар. Биз урматтуу Говори ТV мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү сиздер менен коштошобуз. Кызматта мен Гүлназ Медина болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча саламатта туруңуздар.